таштап кеткен эрендер эл оюну бүгүн Алтын Чоочок ат башы жергесинде мына жыйынтыкталып отурат, уюштурууда 1995 жылкы. Анда биз сыйлоо жерде кезек беребиз. Бүгүн ушул 2 жылдан бери ат башы жергеси ынтымактуу, биримдиктүү 1995 жылкы жигиттер тарабынан уюштурулган эрендердин эл оюну көкбөрү боюнча ынтымак турниринде Нарын облусу ат башы району 1995 жылкы жигиттер тарабынан уюштурулган эрендердин эл оюну көкбөрү боюнча ынтымак турниринде эң мыкты гурман номинациясы менен Özgeldiyar Berkimбек сыйланат. Özgeldiyar Berkimбек мынакей Казыбектин атасы ынтымак турниринде эң мыкты башкарчу номинациясы менен Куатбек Нурсултан сыйланат. Ынтымак турниринде эң мыкты команда жетекчиси Токтубек уулу Азамат сыйланат. 93 менен. Нарын облусу ат башы району 1995 жылкы жигиттер тарабынан уюштурган эрендердин эл оюну көкбөрү турниринде эң мыкты коргоочу номинациясы менен Токтомушулу Жаныбек! Токтомушулу Жаныбек сыйланат. Эрендердин эл оюну көкбөрү турниринде эң мыкты ыргымак номинациясы Темирбек! Ат башы району 1995 жылкы жигиттер тарабынан уюштурулган эрендердин эл оюну ынтымак турниринде эң мыкты чабуучу номинациясы менен Жолдошалиев Атил сыйланат. Жылкы жигиттер тарабынан уюштурулган муундар аралык ынтымак турнирде эң мыкты oyuncu nominasyası menен Şaylabek ulu Jakşыбек sıylanat. Jakşыбek жылкы жигиттер тарабынан уюштурулган эрендердин эл оюну көкбөрү ынтымак турниринде эң мыкты чабуучу номинациясы менен Эркинбеков Тазыбек сыйланат. Нарын облусу ат башы району 1995 жылкы жигиттер тарабынан уюштурган эрендердин эл оюну көкбөрү турниринде 4-чү орунду камсыз кылгандыгы үчүн жаштар курама командасы сыйланат. Ошол кездеги федерация жетекчиси Жумабек Саттиев деген агаларыбыз баштап бердиле. Ошол ушул күнгө чейин улантып келатат. Бүгүнкү күндө 95 жылкы инилерибиз мынакей жогорку деңгээлде уюштуруп жыйынтыктап атабыз. Кийинки эстафетаны 92 жылкы жигиттер силерге берилет.